adamdın denesinde bir üzüm et var deydi. Oşol et oңolsa deydi. Adamdın denesinin bardыгы oңolot. Eğer et buzulsa denesinin bari buzulat deydi. Ani Kırgızstandın düşündürgön janagı bir qarın maydı bir kumalak çiritet degen deyli sözde. Oşol kumalak düşüp kalsa sarı bir qarın maydın bari çiriydi. Eğer kumalak jok bolsa sarı may taza turat degen deysiz. Şol siyaktı öyle adamdın jürögü egerde taza bolup tursa adamdın жашоосу таза болот, үй бүлөсү таза болот, ден соолук таза болот, арууланат, жакшы уктайт, кыйналбайт, оорубайт. Анан ошол тазалыкты өзүнүн кийинки муңун көтөрүп берет деген сөз да. Ошон үчүн ар бир адам ошол жүрөгүнүн таза болушуна сөзсүз түрдө кам көрүш керек. Маселе ушундан башталат. Ошон үчүн кээ бирлерибиз мисалы үчүн сыртты кебете оңдойбуз, Куран окуганды үйрөнөбүз, намаз окуганды үйрөнөбүз, жашообузду мусулманчылык тартипке сала беребиз, бирок жүрөгүбүз ушу мурдагы бойдон кала берет да. Анткени адам жүрөктү көрбөйт да, Кудай эле көрүп турат. Сыртты кебете көрөт. Сакалдарды тууралайбыз, кийимди тууралайбыз, үйүбүздү мусулманча кылабыз, сүйлөгөндө алхамдулилlah сүйлөйбүз. Бирок жүрөк жакшы эмес болуп кала берет.